Урматтуулар, мен билип туруп айтпай койсом болбойт. Соттун көз карандысыздыгын мамлекет камсыз кылыш керек. Мамлекет акча менен гана камсыз кыла алат. Башка эч нерсе бере албайт буларга. Ошондуктан мен келечекте каалайт элем, мен мамлекетим байыса экен, Кыргызстаны өнүп өссө экен деп. Ошондо мен демилге көтөрөт элем, дагы 20 эсе көтөрүш керек булардын. Ошондо бунун көз карандысын талап кылабыз, ошондо тепкилесек жарашат. Кимге балким чоң көрүнүп аткандыр. Акчанын суммалары. Булар эмне кылсын анда? Кесейли, жылаңачтап коелу. Аны эртең сотко барып көргүлө. Мен сүйлөп алайынчы. Ошондон урматтуу сот системасы, урматтуу соттор деп койсом дагы жаңылбасам керек. Көрдүңүздөрбү кандай талаш тартыш болуп атат? Мен дагы мына мыйзамсыз соттолгондордун биримин. Бирок мен мамлекет үчүн макул болгонмун. Мамлекеттин стабилдүүлүгү үчүн. Ошондо кылбаган кылмышты кылды деп туруп барып, ушу мамлекетим үчүн, мамлекетим өнүп өссүн деп. Бирок мен буларга өчөчө албайм. Ошол малда саясат ушундай болгон. Мен дагы бир рет кайталайын. Мамлекет соттордун көз карандысыздыгын акча менен гана камсыз кыла алат. Азыркы акчасы мен айтып коеюн, азыраак баары бир. Чоң рахмат.